Отургула. Балдар, келгиле сабактын башында маанайыбызды көтөрүп алалы. Бирок сен деген жагымдуу маанай түзөбүз. Азыр өзүбүздүн терс сапатыбызды айтабыз. Ал эми классташыбыз бизге оң сапатыбызды айтат. Кел баштайбыз. Ажирет. Мен силерди көп урушам. Бирок сиз абдан жакшысыз. Рахмат. Мен өзүмдү күн бербейм. Бирок сен сабактарда жакшы болдуң. Отур Ажирет. Мен баскетбол жаман ойнойм. Бирок сен акылдуусуң. Мен жалкоо. Бирок сен мейиримдүүсүң. Мен шашпамын. Бирок сен сулуусуң. Сулуусуң, Карина. Мен тарынчакмын. Тарынчакмын, Залкар. Сен жакшы кызсың. Мен англисче сабактан жаман окуйм. Бирок сен аябай акылдуу баласың. Мен интернетте көп отурам. Бирок сен аябай маданияттуу. Мен жалкоомун. Бирок сен аябай сулуусуң. Мен баскетболду жаман ойнойм. Бирок футбол жакшы. Жакшы, азаматсыңар. Маанайыбызды көтөрүп алдык, Келгиле анда бүгүнкү числону класс ишин жазабыз дептерибизге. Жазып алдык, Балдар, бүгүн сабакта эмне жөнүндө сөз болорун аныктап алалычы. Келгиле, сүрөттөрдү карап, өз оюбузду айтабыз. Таштанды жөнүндө дагы, Айбике, тазалык жөнүндө дагы, таза коом тууралуу. Жакшы, анда бүгүнкү сабактын темасы өз салымыңды кош. Салым деген сөздү кандай түшүнөбүз, балдар? Салым кошуу, мына карагыла. Эмне кылып атышат? Жардам берип атат, жолдон өткөрүп атат. Салым кошуу, балдар? Жакшы. Азыр келгиле, топко бөлүнөбүз. Мендеги карточкалардан алабыз. Эми кана биринчи бул жака, унааны таңдагандар бул жака, велосипедди таңдагандар бул жака, автобусту таңдагандар бул жака. Алмашабыз орунду. Келгиле, балдар, тобубузга ат коебуз, ойлонобуз азыр. Кана кеңешкиле, кандай топ атыңар бар? Даярбызбы? Кана биринчи топ? Мурас тобу болду. Жакшы, азаматсыңар. Акшумкар. Үчүнчү топ? Активисттер. Жакшы. Анда келгиле, жаңы сөздөр менен таанышалы. Кана, Мариям, окучу. Жарыгы көмүрдү подъездимден араң чыкты. Жарыгы көмүрт дейт. Бул жер кандай экен? Караңгы, Жарыгы көмүрт подъездимден араң чыкты. Байтур? Колуна акыр чикирге торгон үч баштык. Акыр чикир. Таштанды, жакшы, азаматсыңар. Туш келди деген сөз, балдар. Таштандылар. Ыргытылып жатат, Мына окугулачы кана. Залкар. Таштанды туш келди, ыргыта берсе. Таштандыны туш келди, ыргыта берсе. Айлана чөйрө. Байел оку. Айлана чөйрөгө зыян келтирет. Жакшы. Эми азыр текст менен таанышабыз. Биринчи бөлүгү. Келгиле алып. Өз алдыбызча 1 минут окуп таанышкыла. Жакшы, тааныштык деп ойлойм, Изат, окуп берчи бизге. Каалабайм. Таштанды төгүп келишим керек. Бирок мен каалабайм. Бирок төгүшүм керек. Жарыгы көмүрт подъездинен араң чыктым. Колумда акыр чикирге толгон 3 баштык. Таштанды төккөн контейнерди карай жарым жолду өтүп, колдагы баштыктарды ыргыттым. Менин акыр чикирге толгон баштыктарым жолдо чачылып калганын билем. Ошентсе да үйүмө батыраак кирип, компьютериме отурдум. Жолдо чачылып жаткан акыр чикирге толгон 3 баштыгын жөнүндө унутуп да койдум.
бирок бекер кылдым деп ойлойм. Яна туура кылдыбы, балдар? Эмне кылды ал, кана? Тимучин. Өзүнүн акыл чегирүүнүн үч баштыкты таштап койду. Таштап койду, Ал кайсыл жака ташташ керек эле негизи? Изат. Бирок ал сыртка эле, жолго эле таштап салды, жалкоо. Кана эгерде баарыбыз ушундай кылсак, эмнеге алып келет? Өз оюңарды билдиргиле, кийинки таянычты колдонуп. Дептерибизге кыскача өз оюңузду жазабыз, балдар. Дептериңерге жазгыла. Андан соң жалпы ойду бул түстүү баракка жазып, доскага чаптайбыз, тактага. Чамданабыз, балдар, убакыт. Бүттүкпү, балдар? Келгиле анда. Чыгып, чаптап, окуп бергиле бизге. Ким чыгат силерден? Акшумкар тобу. Мурас. Тети Янанын оюнун тегерегине чаптагыла. Изат, Акшумкар тобунун оюн. Анткени Янанын жалпоолугу үчүн шаар жана аба булганды. Аба булганды. Жакшы, Залкар. Мен Янаны андай кылганын туура эмес деп ойлойм. Яна туура эмес кылды, анткени бул таштандыгын контейнерге эмес, жолдун түбүнө эле ыргытып ийди. Ыргытып салды. Туура эмес кылды деп чечтиңер, Мурас тобу? Туура эмес кылды, анткени ал өзүнүн жашаган жерди сактабай, башкаларга зыян келтирип, аларга туура эмес үлгү көрсөткүлү. Азаматсыңар, жакшы. Кел отургула. Эми тексттин экинчи бөлүгү менен азыр дагы таанышабыз. Алгыла. Эми Янанын оюн окуйбуз азыр. Өз алдынча ичиңерден таанышкыла. Баарыбызга жетти. Тааныштыкпы, балдар? Аделина, окуп берчи бизге. Келесиңерчи, балдар, менден канчасы бар. Эгерде баары таштандыны Тошкелди ырыта берсе, шаарыбыз акыр чекеге толуп келет. Ал таштандылар өзүбүзгө, айлана чөйрөгө зыян келтирет. Анткени бизден башка да иштеп жаткан фабрикадан, заводдордон, өнүктүштөрдөн да таштандылар төгүлөт. Андан тышкары машинелерден чыккан түтүндөр. Ошондуктан да шаарыбызды бак-дарактар курап жатат деп ойлойм. Жакшы, мынакей балдар. Бизде жаратылышты сактоо үчүн эмне кылыш керек? Оюңарды айткылачы, эмне кылыш керек? Аделина. Өзүбүз аракет кылышыбыз керек, ара беребиз. Жакшы, Тимучин. Контейнерге салып, жерге ыргытпаш керек. Таштандыларды ыргытпаш керек, Мынакей карагыла. Азыр бул көйгөйдү чечүү үчүн төмөнкү таянычты колдонгула. Мен силерге азыр флипчарттарды берем. Буга жалпы топ менен чогуу иштеп, оюңарды таяныч менен жазгыла. Биринчиден, экинчиден. Барды жылдыргыла, чогуу иштейбиз. Жаратылышты сактоо үчүн эмне кылыш керек деген көйгөй, балдар. Бүттүкпү, балдар? Активисттер бүттүңөрбү? Кана чаптайбыз. Жакшы, келгиле эми презентациялайбыз. Мурас тобу, силердин
оюңарды. Эмне кылышыбыз керек экен? Биринчиден, таштандыларды жерге ыргытпай, атайын контейнерлерге ыргытыш керек. Экинчиден, жолдо жаткан таштандыларды чогултуп ыргытыш керек. Үчүнчүдөн, мыйзамдарды өнүктүрүш керек. Төртүнчүдөн, таштандыларды кайрадан иштетүү үчүн атайын фабрика, заводдорду ачыш керек. Азаматсыңар, жакшы. Кана кийинки топ активисттер тобу? Өзүбүз таштандыларды унутпай ыргытышыбыз керек. Экинчиден, борборубузда таштанды чакаларды мамлекет көбөйтүп бериш керек. Өзүлөр өз салымын кошушса жакшы болмок. Үчүнчүдөн, экология зыян келтирбеген унааларды көбөйтүү жакшы болмок деп ойлойбуз. Өз салымын кошушса жакшы болмок, акырын оңдоп коебуз. Ар бирөөбүз өзүбүздүн таштандыбызды жыйнашыбыз керек. Жакшы, азаматсыңар. Акшумкар тобу? Биринчиден, таштандыларды кайра иштетүүчү завод жана фабрикаларды куруш керек. Жакшы. Экинчиден, көчөлөргө таштанды салуучу контейнерлерди көбөйтүш керек. Үчүнчүдөн, жалпылангой таштандыларды контейнерге салыш керек. Төртүнчүдөн, таза коомду булгабаш керек. Бешинчиден, бак дарактарды тыюуга салыш керек. Себеби бак дарактар бизге таза аба берип, биздин айлана чөйрөбүздү тазалайт. Жакшы, азаматсыңар. Келгиле анда баарыбыз бири-бирибизге кол чабабыз. Бул жерден ката кетирдиңер, балдар. Кошушса жыйнашыбыз керек, кыюу. Дагы өнүктүрүш керек. Жакшы. Эми азыр тексттин 3-чү бөлүгү. Айбике, кел 3-чү бөлүгүн окуп берчи бизге. Ушулардын баарын ойлоп, эртеси жолдо чачылып жаткан акыр чекирге толгон 3 баштыгымды кайрадан алып контейнерге салдым. Ушинтип айлана чөйрөбүздү тазалатууга кичинекей, бирок маанилүү салымымды коштум деп ойлойм. Яна өзүнүн таштандыларын кайра барып салыптыр, Биринчи биздин оюбуз менен окшоштубу? Кана туура эмес кылды деген менен, Эми азыр ойлонуп кайра таштандыларды салды, Жакшы. Келгиле балдар, эми мына Яна өзүнүн салымын кошуптур. Эми биз силер менен өзүбүздүн салымыбызды кошолу. Жакында жаз келатат. Мектебибизде тазалык акциясы болот. Мына мектебиңерде боло турган тазалык акциясына үгүт ишин жүргүзгүлө, жарыя жазгыла. Үгүт иши дегенди кандай түшүнөбүз? Чакыруу, агитация, Мынакей биринчи топ, Акшумкар тобу силер кулактандыруу тактасына жазгыла. Мурас тобу силер акция өткөргүлөчү. Ал эми активисттер болсо үн алгыдан окуйсуңар. Ал эми текстти төмөндөгү план менен жазасыңар, балдар. Үгүттөөчү текстти төмөндөгүдөй план менен жазгыла. Сөзсүз түрдө акциянын аталышы, өтүлө турган күнү, убактысы болуш керек экен. Өтүлө турган орду, керектелүүчү иш шаймандары, катышууга чакыруу. Кана биринчи дептериңерге жазгыла ушундай план менен кыскача чакырык текстин. Анан чогуу кимдики жакшы болсо ошону топ-топко чогуу жазып окуйсуңар, презентациялайсыңар. Кана даяр болуп калдык, Акшумкар тобу. Урматтуу 27-чи мектептин окуучулары, 1-марттан баштап 27-чи орто мектебинде коомду сактоо акциясы өтөт. Келгиле коомду чогуу тазалайлы, жаратылышыбызды сактай калайлы. Шаймандары жазбаптырсыңар. План боюнчачы эмнелерди алып келиш керек экендигин айтылбай калыптыр, Жакшы, азаматсыңар, отургула. Кийинки үн алгыдан окуйт активисттер. Урматтуу окуучулар жана күнөөлөр, биздин мектепте таза тартылгыч акция 24 мартта биздин мектепте өткөзүлөт. Урматтуу достор, келип
Өзүңүздөр менен тырмоо, чапас, күрөк, шакыргыч алууну унутпаңыз. Бул акция менен биз өзүбүздүн коомубузду тазалыкка чакырабыз. Азаматсыңар, жакшы. Анда 3-чү топ Мурас тобу акция өткөрөсүңөр, Жанду, келгиле. Урматтуу окуучулар жана Тимучин. Бешинчи мартта саат 9:00 өтүлө турган акцияга чакырабыз. Иликтүү шаймандар. Шыбыргы, тырмоо, күрөк, кетмен, кылак. Жакшы. Жигердүү катышкыла. Жакшы. Азаматсыңар. Келгиле балдар, анда үйгө тапшырма. Балдар, мен жаратылышты сактоого өз салымымды кошкум келет деген темада 10 сүйлөмдөн кем эмес эссе жазып келгиле. Төмөнкү сөз айкаштарын колдонгула. Дептериңерге жаза алгыла үй тапшырмасын. Темасы: мен жаратылышты сактоого өз салымымды кошкум келет деген темасын жаза алгыла. Азаматсыңар, кана бири-бирибизди колдоп сабакка катышканыңар үчүн рахмат. Азаматсыңар. Саламатта баргыла. Саламатта